UFC sport sүйүүчүлөр, силерге бүгүн UFC 268-турнирдеги жаңылыктары менен таныштырам. Жана акыркы болуп жаткан окуялар менен силер менен чогуу видеодо бөлүшөбүз. Силер каналга катталып, видеого класс басып коюңуздар. Анда мен видеороликти баштадым. UFC PlayStation играда акыркы версиясында Хабиб Нурмагомедовдун сүрөтү жаңы альбом башына чыгарылды. Буга чейин Адесanya, Масвидал, Конор жана башка мушкелердин сүрөттөрү главный башкы бетке чыгып жаткан эле. Ал эми азыр Хабибдин сүрөтү башкы бетке чыккандан соң өз Instagram баракчасына мына көргөнүңөрдө жазып калтырат. Эмне жазам деп көпкө ойлондум. Эч нерсе жазбайм деп чечтим. Жалпысынан мен акыркы версиясында бетине турам деп жазып калтырды. Негизи Хабибдин сүрөтү башкы бетке мурун эле чыгаш керек болчу. Неге эми чыгарылып жатат, анысы мага түшүнүксүз. Макул достор, кийинки кабарды уланталы. Джастин Гейджи менен Майкл Чендлердин көз карашы фейс-то-фейс болуп өттү. Менин көз карашым боюнча эки мушкертең ач экени байкалып турат. Күчтүүсү жеңет, бирок Майкл Чендлерге келе турган болсок, ал Беллатордо эң мыкты экенин далилдеген. Жана UFC'де чемпион Оливейра менен урушканы көргөн элек. Жана Дэн Хукерди бир раундда күчтүүлүгүн далилдеп койгон. Ал эми Джастин Гейджини бир гана UFC мушкерлерин гана жеңилгенин көргөн элек. Акыркы салгылашууларга таянсак, Джастин Гейджи, Дастин Пориер жана Хабиб Нурмагомедовдон гана жеңилген эле. UFC мушкелердин айтуусу боюнча Чендлерди күрөшчү деп бааланып жатат. Ал эми Гейджини бут удары абдан күчтүү экени айтылат. Менимче эки мушкертең өтө ач көрүнүп турат. Кимиси жеңиши табышмак, бирок Джастин Гейджи утса жакшы болот эле. Жана жакынкы убакытта Роуз Мамаюнес менен Чжан Вейли экөөсүнүн экинчи реваншы болуп өтөт. Экөө тең азыр мыкты формада. Булар дагы реванш үчүн уруш алдында турат. Жана Камар Усман Колби Ковингтон 268-турнирде салгылашат. Эң кызыктуу турнирлер болот. Албетте UFC сүйүүчүлөр үчүн гана. Достор, каналга катталып, видеого класс басып туралы. Кийинки видеого чейин аман туруңуздар.